Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар Жол каналы. Бүгін 21 июнь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Чүй областы Жайыл району Полтовка айылында жүрөм. Ушул жерде мына ушул көрүп турган үйүңүздөр сатылаттыр. Азыркы чыгарылышта сиздерге ушул үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Видеону аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Азыр чоң жол боюна чыгып сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн тугандар. Мынакей тугандар, сатылуучу үйгө карай баруу жолун түшүндүрүү үчүн мен чоң трассанын жээгине чыктым. Сиздер Бишкек шаарынан келип жатканыңыздарда Полтовкага кирип эле катардагы 3-көчө, оң тараптагы 3-көчө менен түз ылдыйды карап бара бересиздер. Барганда сиздер Горкова көчөсүнө жетесиздер. Горкова. Ошол жерде сатылуучу үй жайгашкан. Аралык ушул жерден 600 метрдей болуп калат экен. Негизинен үй ээси менен звоноктошуп келсеңиздер, сиздерди балким ушул жерден күтүп алышы мүмкүн да. Элер номерди мен экранга калтырам. Андан ары бул жакта Хостовары деген дүкөнгө деле ориентир алсаңыздар болот. Сол тарапты карап келсеңиздер, бул жакта Хостовар деген дүкөн деле бар экен. Бир аз өтүп кетсеңиздер Сыдык ата магазини бар. Анан көптөгөн маршруткалар бул жерден Бишкек шаарына жана Кара Балта тарабы карай барышат. Анда эмесе сатуу үйгө карай жол алдым тугандар. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей тугандар, келүү жолун көргөзгөнчө бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган жана көчө тарапта алма бактары, жүзүм бактары деле бар экен. Азыр видеонун жүрүшүндө аларды деле бир чекинен көргөзөм. Үйдүн түндүк чек арасы бул воротанын бүтөр жерине чейин, анан түштүк чек арасы ал жактагы зымторго чейин жол болсо, могу теректерге чейин болуп калат. Андан ары мектеп жөнүндө айтсак, бул Полтовкада мектеп бар экен, садиктер бар экен, поликлиника, айыл өкмөтү жана ошо көптөгөн эле объекттер бар экен тугандар. Мынакей үй жөнүндө айтсак, узун турасы 13-11, толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Ички тарабы көрүп турганыңыздардай, бая видеонун башында айттым көргөзгөндөй, евро ремонт тугандар. Узун турасы 13-11. Жердин аянты документти 19,5 соток, 19,6, фактически 20-дан деле көбүрөөк чыгат деп айтты үй ээси. Свет, суу бар тугандар, огород деле субарган суулар бар экен. Анан канализациянын суусу септикке куюлат. Отопление боюнча паровой отопление бар. Мынакей бул үйдүн алды тарабы. Бул жака бир 3-4 эле машина кенден баркай жер бар экен. Үйдүн түндүк тарабында. Мынакей. Мына ушундай көрүнүштө. Бул жакта душ, анан бул жакта дагы бир склад бар экен тугандар. Алды тарабы навес, бул жактын деле ылдый тараптары стяжка болгон. Мынакей, мына ушундай көрүнүштө. Азыр сиздерге биринчи эле болуп үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң дагы калган маалыматтарды берем тугандар. Так, мынакей, киргенде эле мондай чакан навес тугандар. Ушундай тепкичтер жасалган. Үйдүн негизги эшиги көрүп турганыңыздардай темир эшик орнотулуптур. Андан ары түз кирсек, бул жакта мындай коридор жайгашкан. Бул коридордон биз башка бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Коридордун потологу натяжной потолок. Дубалдары обой тугандар. Мынакей, ушул жерден оң тарапка кайрылсак кухня жайгашкан. Үй ээсинин айтуусуна караганда, үйдүн дубалдары 2 кирпич коюлган. Жогон 50 сантиметрден да жогонураак деп айтты. Потолоктор баары эле натяжной потолок тугандар. Анан потолоктун өйдө тарабына плита ташталыптыр тугандар. Кааласаңыздар экинчи этажды кошуп алсаңыздар деле болот. Дубалдары жогон жана плита ташталган. Мынакей бул тарабынан, анан бул тарабынан деле чоң терезелер орнотулуптур. Азыр башым айланып калды, бул кайсыл жак чыгыш жак болуп калатпычы. Кыскасы ушундай түндүк тарап окшойт бул жак. Мына көрүп турганыңыздардай кухня мебелдер деле орнотулган. Жана айткандай эле, анан үйдө паровой отопление бар. Мынакей ар бир бөлмөдө паровой отоплениянын батареялары деле орнотулган. Кухнянын ичиге раковина орнотулуп, суу деле чыгарылыптыр тугандар. Мына ушундай көрүнүштө эми. Андан ары кайра эле коридорго чыгып түз өтсөк, бул жакта бир холл. Мынакей ушул холлдон анан биз калган бөлмөлөргө өтүп келет экенбиз. Үй ээси эшиктерин деле сапаттуу эшиктерден койгон дейт. Мынакей, аны деле көрүп өзүңүздөр баалап кетиңиздер. Жана бул холлдун потологу натяжной потолок. Полдору сапаттуу ламинат салган дейт. Ар бир бөлмөгө мынакей, азыр аны деле көргөзөм. Мынакей. Дубалдары обой. Эми ушул жерден оң тарапка кайрылсак бир спальный бөлмө бар экен. Мынакей.
түндүк тараптан терезе орнотулган. Мына ушундай көрүнүштө. Эми ушул эле жерден кайра колго чыгып түзөтсөк. Бул жакта дагы бир бөлмө, мындай чоң зал. Ички тарабына кондиционер орнотулуптур. Түштүк тараптан жана чыгыш тараптан терезелер орнотулган туугандар. Потолок натяжной потолок, пол ламинат. И ушул эле жерден дагы оң тарапка кайрылсак, бул жакта дагы бир мындай бөлмө. Бул жакта терезелер, пол ламинат. Көрүп турганыңыздардай, сонун бөлмө экен туугандар. Эми башка сөз таппай калгам туугандар эми. Андан ары кайра колго чыгып оң тарапка кайрылсак, бул жакта дагы бир бөлмө. Потолок натяжной потолок. Буяктан терезе орнотулган. Ар бир бөлмөдө паровой отоплениянын батареялары бар туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары кайра эле коридорго чыгып киргенде сол тарапта бул жерде үйдүн ички тарабындагы душ бар экен. Негизи боюнча короосунда деле ал жакта өзүнчө помещенияда душ бар. Бул жакта деле үйдүн ички тарабында душ бар дейт. Үй ээси кышкысын бул жакты колдонобуз дейт туугандар. Эшикке чыкпай, мынакей дуалдары көрүп турганыңыздардай кафель, суусу Аристон менен жылыйт. Полу деле кафель экен. Ички тарабынан раковина орнотулуп, суу деле чыгарылган туугандар. Потолок натяжной потолок. Мына ушундай көрүнүштө. Анан бул жерде үйдүн ички тарабындагы туалет деле бар экен, бирок азыр ал эшик жылуу болгонуна байланыштуу эшиктеги туалет деле колдонобуз дейт. Азыр бул жерди жаап койгон учур экен. Эми андан ары короосуна чыгайын да калган маалыматтарды берейин туугандар. Туугандар, мен кайра үйдүн короосундамын. Эми сиздерге калган маалыматтарды бир чекенен бере берейин. Бул жакта навес туугандар, ал навестин түбүндө септик салынган дейт. Ошол жакта септик бар. Андан кийин бул жакта дагы бир навес. Анан бул жакта дагы могу тапчан үйдө тура бир чакан навес бар экен. Навестер. Неге бул жакта мондай буюмдар сакталчу склад сыяктуу навес экен. Калсаңыздар, очокана кылып алсаңыздар деле болот. Анан бул жакта продукты сакталган склад. Андан ары түзөтсөк, бул жакта дагы көмүр, отун сакталчу жай навес экен бул жерде. Андан ары бул мына үйдүн арты тарабы туугандар, ит жок экен. Өзүм бул жака өтө элек болчумун. Бул жакта тоокана сыяктуу бир тоокана окшойт. Тоокана сыяктуу тоокана. Тоокана кыскасы. Анан алма бактары, жүзүм бактары жана башка ушундай бактар деле бар экен. Андан ары бул мына үйдүн батыш тараптан көрүнүшү, кондиционер, шотчуктөр. Эми үйдүн алды тарабын көргөзөйүн сиздерге туугандар. Ал жакта жана видеонун башында эле айттым, баня жана инструмент сакталуучу склад бар экен. Анан алды тарабын көрүп турганыңыздардай гүлдөр. Жерин аянты жана 19,5 соток деп айттым. Фактически андан деле көбүрөөк экен. Бул чыгыш границасы бул жерге чейин. Түндүк границасы жүгөрүнүн бүтөр жерине чейин. Бул жакта мынакей картошка, помидор жана башка жер жемиштер эгилтир. Бул үйдүн тышкы тарабындагы туалет туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Негизинен келсеңиздер, үй ээси сиздерге 19,5 соток жердин чегераларын тактап көргөзүп берет. Тагыраак айтканда 19,6. 19,5 деп кое берейин. Анан фактически 20нан деле көбүрөөк деп айтты. Анда келгениңиздерде өзүңүздөр байкап, көрүп, ченеп тактап аласыздар. Кызыл китеп бар. Эми бул үйдүн баасын айтайын туугандар. $60,000 деп атышыптыр. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. $60,000 ээсинин номерини экранга калтырам. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Жерин аянты 19,6 соток. 19,5-нан бир аз көбүрөөк. Анан үй узун турасы 13,11. Толук түрдө кирпич, 2 катар кирпич коюлган туугандар. Дуалдарына өйдө тарабы плита экен, кааласаңыздар дагы экинчи этажды кошуп кетсеңиздер болот. Кызыл китеп бар. Полтовка айлы. Мына ушундай туугандар. Достор менен, группалар менен бул видеону бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине сиздер чоң жардам берген болосуздар.
Анда мен сіздермен қоштасамын, кейінгі чыгышқа чейин саламатта қалыңыздар туғандар.